Ariyat деген ne degeni? Ariyat degeni bирөөдөн бирдеке сурайсың. Nan berip dur, tuz berip dur, balta berip dur, teşe berip dur, mık berip dur. Күнүңдүк турмушта кошуналар бири-биринен сурай берет. Şariatта uşu сураган нерсени аар деп айтылат. Аар деген уят деген нерсе. Yani bunday сурап жашашылык аар деген сөз, уят деген сөз. Адам өзүнө тың болуш керек. Өзүнө тың болуш керек. Анча-мынча бирдеке жок болуп калса сурасаң мейли. Анан өмүрүңнүн бардыгы өмүр бою эле суранып, тиленчи кылып өтүп кеткен болбойт. Нең болсо эле кошуналарынан эле сурап эле ишиң бүтүрө берсең, бул жакшы адам эмес. Бул арияты жок адам болот. Бул аары жок адам болот. Уяты жок адам болот негизи. Уяттуу адам ал эмне көп нерсе сурабайт. Өтө бир зарылчылыкта гана сурайт. Ошол үчүн шариатта буну аар деп койгон. Шариатта буну деп койгон? Аар деп койгон. Түшүнүңөрбү? Демек, бундагы арият бар. Мисалы балтасын алдың, тешесин алдың, колдондун кайтарып берип атасың. Эми бул жерде уламалар айтып атат, карыз менен ариянын ортосунда кайсы нерсени карызга бериш жайыз болсо, бирөөдөн барып эмне сурадың? Будай сурадың. Деп аталам мисал. Бул карыз деле, арият деле. Кайтарып берсең, кайтарып бересиң, ун кайтарып бересиң, будай кайтарып бересиң. Же бир буюмун алдың, окшош буюм дейлик, балкасын алдың, туурабы? Окшош. Деп аталам мисал болгон буюмдар. Бар да. Анда эмне болду? Ошол алган нерсеңди алдың, ал карыз да болот, жана арият да болот. Түшүнүңөрбү? Экинчи маселе заватул кыям болот. Ал арият болот, же бирок карыз болбойт. Бирок карыз болбойт.